Мына урматтуу мени көрүп отургандар, бүгүн мына жаңы эле чатагы бүткөн, ат башыда курула турган болуп курулбай калган логистикалык борбор жөнүндө ой бөлүшкүм келет сиздер менен. Бир жагынан карасаң, бул логистикалык борбор өтө керек болгондой сезилет. Эмне үчүн дегенде 250 миллион Америка долларына курулмак экен. Андан сырткары 15 миң жумушчу орду менен камсыз кылып, жөн эле жумушчу орун болбостон, ал деген жогорку зарплата, айлыктуу жумушчу орун болмок экен. Анан ошон үчүн бир четте карасаң, бул токтоп калганы туура эмес болду деген ойлор дагы болуп атканы бекеринен эмес. Бирок ошол эле мезгилде мен маселени тереңирээк караганга чакырар элем. Бүткүл планетада ушул миграция мыйзамдарын кабыл алып жатканда, атын атабаса дагы мына ушул аябай көп болгон Кытай элине каршы жасалган мыйзамдар бар экен. Бул Америка Кошмо Штаттарында, өнүккөн өлкөлөрдө дагы бар дешти. Эмне үчүн? Анткени алар биринчиден мамлекет катары, калк катары сактап калыштары керек экен. Бир топ жылдан бери мындай жылма экспансия деген түшүнүк болгон. Анда бир ок чыгарбастан туруп, айрым улуттар башка жерлерди акырын-акырындык менен ээлеп алышкан. Мен бир 2-3 мисал келтиргим келип турат. Биринчи мисалым, мындан 15-16 жыл мурун Известия газетасына чоң макала чыккан. Анда эмне деп айткан? Көрсө Москва шаарына адегенде 20 Кытай келип, анан уруксатын алган экен. Алар ошол орус чиновниктеринин сатыларын билип алып, кийинки жылы ар бири 10дон мекендештерин алып келип, кийинки жылы 200 болгон экен. Андан кийинки жылы ошолор дагы 10дон алып келип, 2000 болгондугун таап изилдеп чыккан ошол кабарчы. Анан айтып атат, эгерде ушундай прогрессия менен күчөп отурса, Москванын калкы 3-4 жылдын ичинде 2 миллионго ушул кошуна өлкөнүн эли менен толот экен деп. Ал эми бизде дагы ошондой акырын логистикалык борборго таянып келип алып, биздин өлкөнү дагы ээлеп калуу коркунучу жокпу деген суроо сөзсүз пайда болушу керек. Экономикалык маселеден дагы биздин калктын, мекендин, өзүбүздүн калк үчүн болушу деген маселе өйдөрөөк турат. Анан экинчи мисалды келтирейин. Дэн Сяопинди көбүбүз жакшы билебиз. Ага дүйнөнүн эң күчтүү ошо Никсондун учуру экен. Өлкөлөр келет дагы, мына Кытай өнүгүп баштады, сиз мыкты реформатор экенсиз, эми демократия берсеңиз жакшы болот эле деген. Анан ошенткенде Дэн Сяопин күлүп туруп, мындай деп жооп берген экен: макул, мен бүгүн эле ошол демократияны берейин, эртең сиздердин 3 өлкөңүздө деп туруп айткан экен. 20 миллиондон Кытай пайда болот. Сиздер дагы эле демократияны каалайсыздарбы десе, Никсон баш болгон ошол батыштын күчтүү жетекчилери коштошуп чыгып кеткенге шашылышкан экен. Мына ушундай маселелер болгондуктан улам, балким ошол логистикалык, керектүү логистикалык борборду өзүбүздүн күч менен албетте азыр куруш кыйын экендигин түшүнөм. Балким башка инвестор издеш керек беле. Экинчиден, биз аны кийин сиздерге дагы баяндап тереңдетип беребиз. Бул жерде ошол коңшулаш улуу миллиард 1,5 миллиардка чукулдаган Кытай элинин канчалаган жарандары жүрөт деген маселе дагы бекеринен козголуп аткан жок да. Ошондуктан мен, урматтуу мени көрүп отургандар, мен бир чети ушул логистикалык борбордун өкмөт дагы түшүнүп токтотулушун туура деп эсептейм. Бир чети экономикалык балким чын эле уттурдук, бирок жалпы жагынан алганда уттурган жокпуз дейм. Ушул менин оюма каршы болсоңуздар, аргументтеп каршы болуңуздар. Ал эми макул десеңиздер, аргументтеп макул деңиздер. Аман туруңуздар.